Бул күнү Базаркоргон райондук мамлекеттик салык кызматынын өкүлдөрү жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлер менен биргеликте транспорт салыгын өз убагында төлөө керектиги боюнча рейд уюштурушту. Анда токтотулган айдоочулардан салыкты төлөгөндүгү боюнча тактамасын сурап, төлөбөгөндөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Рахманов, документтериңиз. Салык төккөнсүзбү быйылкы жылда сен? Квитанциясы барбы? Алып бериңиз. Айдоочулук көлүңүз. Быйылкы жылдын сентябрдын 1-ине чейин түшүндүрүү, эскертүү иштери жүрүп жатат. Бака, салык кызматкерлери менен биргеликте. Сентябрдын 1-ине чейин төкпөсөңүз налогтордучу, эгер төкпөгөн тааныш билиш досторуңуз болсо эскертип айтып деп коюңуз, макулбу? Сентябрдын 1-ине чейин төгүлбөсө штраф салынып калат, мыйзамга ылайык. Өткөрүлгөн рейдте бир канча транспорт каражаттары текшерилди. Анда айрымдары салыкты төлөгөндүгү боюнча тактамаларын көргөзүшсө, кээ бирлери жакын арада төлөшөрүн билдиришти. Кудай кааласа ушу сентябрга чейин азыр мына гай катындары, даңгаңдар айтты мага. Неме этип, ушундай эсертме берди мага, сентябрга чейин төгүп коюң деди. Кудай кааласа сентябрга жетпестен төгүп коем да. 1-сентябрда транспорт жана тамакка салым мөөнөтү аякташын эскертип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. 1-сентябрда эгер төлөнбөсө жеке жактарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сом айып пул саны салымдары эскертилип келүүдө. Ошондой эле айыл өкмөттүн ар бир айыл аймактын кызматкерлери менен биргеликте, ошондой эле жол коюмунун коопсуздугунун кызматкерлери менен биргеликте тынымсыз ушундай рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп келүүдө, эскертилип. Ошол максат ушу 1-сентябрга чейин салыкты төлөө мөөнөтү аяктарын эскертип атабыз. Базаркоргон району боюнча каттоодо турган 15911 автоунаа бар. Алардын салыгын төлөөгө жылдык планга 11.229.000 сом коюлган болсо, учурда анын 7 миллион сому топтолгон. Ал эми тамарка салыгы 3.334.000 топтолуусу керек болсо, азыркы күнгө 4.224.000 топтолуп ашыгы менен аткарылган. Дагы да болсо салык төлөөчүлөргө тийиштүү адистер байма-бай эскертүүлөрдү беришүүдө. Азыркы учурда мамлекеттик салык кызматынын Базаркоргон району боюнча башкармалыгы тарабынан алгылыктуу иштер жүрүлүп жатат. Транспорт салыгынын жана тамарка салыгынын мөөнөтү аяктагандыгы боюнча. Бизде Базаркоргон районунда 9 айыл өкмөт бар. Алардын бардык салыкчылары менен иштер жүрүп, ар бир айыл башчылары менен биргеликте иштер жүргүзүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ар бир айыл өкмөттөргө ошол жанагы жарандар көп жүргөн жерлерге атайын салык жана тамарка салыгы жана транспорт салыгынын мөөнөтү аяктап жаткандыгы боюнча баннерлер илинген. Салыктарды салык органына барбай эле онлайн төлөөгө да болот. Булар бардык банк мекемелериндеги кассалар, почта бөлүмдөрү, терминалдар, мобилдик жана интернет банкинг аркылуу да жүргүзө алат. Райондук салык кызматында кассадан сырткары кошумча терминалдар коюлуп, салык кызматкерлери да кезек күттүрбөстөн салык төлөөчүлөргө жардам берип келишүүдө. Касса бұл очередь болгондуктан терминал экинчисин сурадык быйыл Айыл банктан. Экинчисин да коюп берди. Азыр биз өзүбүз берди очередь болбосун деп жардам берип акчасын салышып төгүшүп атабыз. Кезек күтүү болбосун, адамдардан наразычылык түзүлбөсүн деп. Төлөө эрежелер тек паспорттун адамга төгүлөт. Анан жылына машиненин объемуна карап төгүлөт да. Ошонун негизинен налог чыгат, ошонун салыкты терминалга салып, квитанциясын чыгарып берип атабыз. Машиналардан налогун төлөгөнү келдим. Кезек күткөнүм жок, жакшы, 3-4 мүнөттө бүттү, Кудай кааласа. Кыйынчылыгы жок, жакшы. Дайым эле шөй келемин, мен шөй келемин, дайым эле үчүрөймүн, бир пас өзлөрү төлөп, жардам кылып барады. Эскерте кетсек, транспорт жана тамарка салыгын төлөө мөөнөтү 1-сентябрда аяктайт. Салык төлөө акысы автоунаанын жылына жана кыймылдаткычтын көлөмүнө карап төлөнөт. Ильяс Турдубай уулу, Баяман Тургуналиев, Базаркоргон району.